Арбаңыздар, урматтуу Тескабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Оштогу Керметоо айыл аймагындагы Гүлбаар айылынан сатыла турган жер тилкелерин көрсөтөбүз. 6 сотуктан 2 жер тилкеси дал ушул Гүлбаар айылында сатылат экен туугандар. Ошарабан жолунан бурулуп Гүлбаарга кирип бара жатабыз. Түз бара беребиз. Биз сатыла турган жерге улам жакындап келе жатабыз туугандар. Гүлбаардын айыл өкмөтүнөн центрден өтөсүздөр, асфальт менен түз келе берсеңиздер, жолдун сол тарабында аялдама бар экен. Бул жер негизи 4 ача көчө экен. Ушул жерден 2 асфальттан оң тарапка бурулуп, бул жагына Манас участкасына киресиздер. Мынакей туугандар, мен сатыла турган жер тилкесине жетип келип калдым. Азыркы биз көрсөткөн асфальт аркылуу асфальт жолдун бүткөн түгөгөн жерине чейин келесиздер. Андан дагы 300 метр өтөсүздөр мына ушул таш жол менен. Бул жерге келсеңиздер, жолдун сол тарабында күнчыгыш жагында пескоблоктон курулган коргон бар. Анын карама каршысында маңдайында бул жакта көрүп турасыздар, 2 катар жол жакта терек эгилиптир. Анын ичкерки тарабында 2 катар 6 сотук жер тилкеси сатылат экен, көчөгө жанаша жайгашыптыр. Ээси мени ушул жерде күтүп алды. Биз менен чогуу болсоңуздар, азыр экөөлөп колдон келишинче баяндап түшүндүрүп беребиз сиздерге. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Болуп атабы, баары жакшыбы? Жакшы, рахмат. Бул көчө Гүлбаардагы кайсы көчө? Гүлбаар айылындагы Коммунизм көчөсү. Коммунизм көчөсү. Манас участкасыбы бул жер? Манас участкасы. Манас участкасы туугандар. Көрдүңүздөрбү? Уктуңуздарбы? Анда назар салып туруңуздар. Сиздин жериңиз ушул жерде экен, а? Ооба. Бул жагында өзүңүз жашайсызбы? Ооба, бул бетинде мен өзүм жашаймын. Бизде жер кенен, анан ошол жер кенендигине байланыштуу мен 6 сотуктан 12 сотукту бөлүп, ушу жол тарабынан 2 бөлүп сатканды чечтим. Ушундай туура көрүп атасыз. Ооба, ошондуктан азыр могул сол тарабынан ичкерден да көрсөтүп беремин. Ушул жолдун бою сатылат. Жолдун бою сатылат. Ооба, ушул жолдун бою сатылат. Азыр болжолдуу түрдө кайсы жерден кайсы жерге чейин туура келерин биз түшүндүрүп беребиз да, туурабы? Ооба, азыр ошол жерлерин көрсөтүп беребиз. Жакшы. Бул жагы кайсы жерден башталат? Нар жакта жакындатып көрсөтө турган болсок, жашыл тыныкеден жасалган забор бар экен. Анын бүткөн жеринде чоң терек турат. Туурабы? Бир терек турат. Ошол теректен башталабы сиздики ошондо? Ошол теректен башталат. Бул жагы болжолдуу сыртынан караганда кайсы жерге чейин келет? Ушул мынол кызыл тыникенин жарымына чейин келип калат. Ушул жерге чейин. Ушул жерге чейин келип калат. Көчө тарабынан сиздерге менимче түшүнүктүү эле болду окшойт. Анда ичкери кирип сиздерге бул жагынан тартып көрсөтүп берели. Негизи бул жер 4 көчө экен. Бул жака бир көчө бурулуп кетет экен, жогору бир көчө кетет экен, анан бул жака эгин талаа жакка дагы бир көчө кетет экен. Төртөө 4 жака кетет экен туугандар. Жүрүңүздөр. Сатыла турган жердин ээсинин үйүнө, анын коргонуна кирип баратабыз. Жер аябай кенен экен, ошонун чекесин 6 сотуктан 2ге бөлүп, сиздерге жол жагын сатат экен. Бул жагын архитектураны чакырып, казыктарын кактырып, мындай бөлүп даярдап койдуңузбу, же ал жумуштар эми болобу? Алар эми болот. Биз ошол мол клиент менен байланышып, клиент келип, мол бир тарабын бир сатабыз, анан бир тарабын отдельно бөлүп, анан архитектор келип, немеден картадан бөлүп, өзү кызыл китеп жасап беребиз, мондай кылып. Өзү немеден картадан чыгарып даярдап беребиз. Сиз өзү бул жерде жериңиз аябай кенен экен, а? Мынал жагы жер кенен. Эски үйүңүз экен. Нар жакта короо сарайлар, буякта жаңы үй курган экенсиз, а? Ооба. Жериңиз аябай кенен экен. Эми муну чекесин сатам, калганын дагы жетет деп турат окшойсуз, а? Ооба. Не бир бизнес баштайын деп атасызбы? Мен бир өзүм бизнес кылайын деп, ошону бул жерлер эми мондой бизнеске жараша бир сатууну туура көрүп чечтим да. Түшүнүктүү. Бу жерден эми 6 сотуктан 12 сотукту бөлүп сатсаңыз, 2 адам ала турган болсо, ошо 6 сотукка үй короосун салып алып жашай берет да, э? Ооба.
Ошол жерден үй салып, суулуу, жакшы жери, суу кенен. Суу кенен. Токтобойт, кышы жазы. Алма дарактары да бар экен, теректери бар экен чекесинде. Теректери бар, бак. Буга чейин бак болуп келген, дагы жаңылады азыр. Көчөттөр жаңы болду. Көчөттөр, ооба. Быйылкы көчөттөр, жаңы көчөттөр булар. Нолор мурдагы бактары. Мурдагы бактардан калгандары экен, булар. Калгандары. Анан ушудан бул жерге чейин отдельный бир сатабыз. Ушул жерге чейин. Ооба, ушул жерге чейин бир бөлүп сатабыз. Андан жогорураак чыгып, анан дагы бир бөлүп бир сатабыз. Бул жолду бул дагы да бир 20 метр наракка барат экен да. Ооба, бул жолду ошондой барат. Бул жагы келип сиздин жериңиз мына забор чоң терекке чейин барат экен, Ошо теректен бияка кетет экен, бул жака кетет. Үйгө чейин. Үйгө чейин. Анда менин түшүнүгүм боюнча сиз мындай кылып сатат окшойсуз. Бул жагы келип жериңиздин учу кууш болуп бияка кирет экен, туурабы? Ооба. Туурасы бир мындай эсептегенде, жаңгак турган жактан мына тыт катарды наркы чекесинен, туурабы? Ооба. Ошол жерден жол жакка чейин эсептегенде канча метр чыгат? Болжолду? 10 метрден өтсө керек. 12 метр, 13 метрди көрүп атам да мен. Ооба, ошондой барып калат. Болжолдуу түрдө туурасы бир 12-13 метр чыгат экен. Ошондон бери карап эсептейсиз, Бияка бир 40-45 метр, 50 метрге чейин эсептей турган болсок, ошол бурчтан, наркы бурчтан, көчө жагынан да көрсөттүк. Ошондо болжолду кайсы мына столбага келип калабы, мындан өтөбү? Столбадан мен аны бир аз өтүп калса, өтүп беребиз. Эми анын аркы тура билет. Келип эсептегенде билет да. Келип эсептегенде ал проблема эмес, өтсө өтүп, примерно ушул жер болуп калат. Кайсы жерге чейин болсо, ошол жерге чейин да, ошол жерге чейин. Ана мына жерге келип туруп, ушул бурчтан нары карап, овальный кетет экен, Ооба. Мындай. Нар жак карап кетет экен. Шудан мындондой болуп чоңоет. Бул жагы. Бул жагы чоңоет, барган сайын чоңоюп кетет. Бияка нар жакка кетет экен да, туугандар, Ошо терекке карап кетет да. Үйгө чейин барат окшойт. Үйдүн арт жагынан дагы 3 метр жер мага карайт. Ошондой, мындай, ошол решетка тура эле. Азыр турган решетка. Үйдөн бери 3 метр эсептелинет экен да. Ооба, үйдөн бери 3 метр, анан мондой эсептелет. Анан мондой алынат. Түшүнүктүү. Анда мындай түшүндүрөлү, туугандар. Жалпак тил менен айтканда, жатык тил менен айтканда сиздерге мындай түшүндүрөйүн. Көчө жагын бир чекти мынал жагын сатат экен, узунунан сатылат экен, туугандар. Туурасы бир 12 метр, узундугу бир 50 метрдин тегерегинде болот экен. Узунунан аласыздар, 6 сотукту бир. Болжолдуу түрдө эсептегенде бул жагы ушул столбага келет экен. Болжолдуу түрдө, туугандар, көчө жагы. Бул жагын эсептегенде мына чоң алма деп эсептеп коелу, бул болжолдуу түрдө. Ушунан түз барып наркы решеткага чейин келет экен, туугандар. Ушундан бул жагы дагы бир узун 30 метр, туурасы 20 метр эсептегенде, дагы бир чек биягынан чыгат экен да. Ооба, дагы кийинки чек бул жагынан чыгат. Ошондо мына ушул столбадан бияка 20 метр эсептери. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Болжолду ушул жерге келди. Эгер кичинерээк кадам таштап койгон болсом, балким ушул стойкага келер. Туура? Ооба. Ошондо бул жагы эми үй жагыңызга карап кетет экен да? Ооба, ошол үйгө карап кетет. Ушундай кыркылат экен да? Ушундай кыркылат. Биягы бир 30 метр болсо, туугандар. Көчө жагы туурасы бир 20 метр болсо, ошондо 20га 30 болжолдуу түрдө сиздерге 6 сотукту чыгарып берет экен да. Анан кайсы жерден кайсы жерге чейин экендигин эми архитектура келсе, архитектор казгын кагып өлчөп, бүт баарын чыгарып берет да. Баардыгын чыгарып берет. Атак сиздин бул жериңиз баары бир кызыл китеп азыр, Баардыгы бир кызыл китеп. Ошол кызыл китептен картадан чийип, өзүнчө 6 сотуктан 2 кызыл китеп кылып бөлүп чыгарып бересиз. 2 кызыл китеп кылып 6 сотуктан бөлүп чыгарып беребиз. Токтомдору менен. Токтомдору менен. Ошондой болсун. Анда түшүнүктүү болду. Жакшы экен. Суу бар экен, туугандар, мына багы менен көгөрүп жашыл болуп, жакшы турган жер экен. Эгер алсаңыздар, анда бул жердин ээсине мына жанаша бир тууган кошуна болуп жашайт экенсиздер, туугандар. Канча дейсиз эми бул жерлердин баасын айтасызбы? Канча дейсиз? Баасын азыр эми биз 6 сотуктан сомго 800 миң.
1,6 sotuğu 800 ming mi? Ооба, 1,6 sotuğu 800 ming kemi var, сүйлөшөбүz. Kemi var. Ekövü oşonda 1 milyon 600 ming bolot 1 eken, ha? milyon 600 ming. 1 milyon 600 ming ekövü. Dollarga esептей турган болсок, 10 ming dollardan tura kelip kalat eken, ha? Бүгүnkү kurska esептегенде. Kurska esептегенде 10 ming dollardan tura kelip kalат. Ekövü 20 ming dollar болуп калат экен туугандар. Мына маршрут каттайт. Мына маршрут өтүп атат го? Маршрут каттайт. Если үй салсаңыз, эшиңиздин алдынан маршрут каттайт. Жакшы экен. Сонун экен. Аябай жакшы экен туугандар. Уктуңуздар, көрдүңүздөр. Анда эгер жер керек болсо, жер жакса, жер ээси кошуна катары сиздерге жакса, анда тез арада сүйлөшүп көрсөңүздөр болот экен. Баасы 1,6 сотук жери 800 миң сом, экөө 1 миллион 600 миң сом. Кеми болсо сүйлөшүп аласыздар. Анан дагы бир вариант болуп калышы мүмкүн да, эми айыл жергесинде жердин кененирээк болгону жакшы да, мырзам. Бизге ошо 2 сотук, 2,6 сотук кылбай эле 10 сотук эле чыгарып бер, бир эле жер алалы, балам десе кандай дейсиз? Болот. Ал деле боло береби? Ал деле болот. Ушу 10 сотук чыгарып берсеңиз, балким мына ушу теректерге чейин, ушул тушка келсе, нар жагын 10 сотук кылып бир адам чыгарып алсын. 2 кызыл китеп кылып дагы бара болбойсуз, бир адамга эле сатасыз. Бир адам алган адамдын дагы жери кененирээк болот, чекесине короо сарай кылып, чөпкана, малкана, койкана кылып салып алганы дагы мындай жакшыраак болот, ыңгайлуураак болот. Бул менден учурда чыккан сунуш да? Болот. Ушул вариантын дагы ойлонуп көрө бересизби? Болот, болот. Жакшы экен анда. Андан дагы эгерде машина автоунаасы болсо, дагы алмашабыз. Автоунаасы болсо алмашасыз. Анда тем более жакшы экен туугандар. Таза суу бар бул жерде? Таза суу бар. Таза суу үйгө короого киргенби сизге? Ооба. Бул центральныйбы же жер астынан чыгаргансызбы? Жок, центральный. Центральный. Жер астынан чыккан суулар дагы бар, алар отдельный. Бизге өзү мына Акбурадан келет. Мен жогорумда канал бар. Азыр мына 500 метр жогоруда чоң канал. Чоң канал бар. Ошо чоң каналдан Акбурадан суу ичебиз кышы жазын. Кышы жазын. Суу токтобойт. Суу токтобойт. Анда жакшы экен, туугандар. Экранда ээсинин телефон номерлары жазылып турат. Тез арада байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Мен жыйынтыктайм, аманчылыкта көрүшөлү. Бир нерсени сурап коеюн. Мектеп, бала бакча, мечит жакынбы? Жакын. Мечит бизден где-то бир 300 метр. Кайсы жагында? Мына жогору жакта. Мындан жогоруда мечит. Мектеп мындай бир аз жүрөсүз. Бирок мектеп менен мечиттин аралыгы жакын. Бала чака мындай жөө эле жүрүп барып келе береби? Ооба, биздин балдар дагы жөө жүрүп барып, биз деле өзүбүз жөө жүрүп эле окуганбыз. Жакшы экен анда. Өтө сонун. Туугандар, мен жыйынтыктайм. Аманчылыкта көрүшөлү. Жакса аракетиңиздерди кыла бериңиздер. Ылайым сиздерге насип кылсын дейли. Аманчылыкта көрүшөлү. Көп жашаңыздар туугандар.